Benim butumda öp. Kim meni аты жөнүм? İslam buradan. İslam эмес атым. Prins buradan. Geçikoz. Kim men? Prins buradan. Бутун өптүрүп бычак сайып кеткен. Сокулукта өзүн принц деп атаган улан 16 жаштагы баланы шылдыңдап, бутун өптүрүп кайрааны бутуна бычак сайып, мунун баарын видеого тартып алган. Жергиликтүү ЖМКлар принц жабыркаган баланы 2 саат бою жанынан кое бербей кармап турганын, жарадар өспүрүмдү жолдо өтүп бараткан адамдар үйүнө жеткизгенин жазууда. Чүй ОЭПтин маалыматы боюнча окуя 24-июлда саат 22:00 чамасында Калинин көчөсүндө болгон. 16 жаштагы баланын энеси милицияга арыз менен кайрылып, бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон, бирок кылмышка шектүү азырынча кармалып элек. Укук коргоо органдары маалымат булактар принц кечээ милицияга суракка чакырылып, бирок кое берилгенин билдирди. Себеби азырынча белгисиз. Маалымат булагы Сокол Медиа. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Чүйдө адамга коркунуч жараткан жандык пайда болду. Чүй облусунун Ысык Ата районунда кара курттар пайда болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Учурда көп чөп чабуу иштери кызуу жүрүп жатат. Айрыкча талаа жумуштарын аткарып жүргөндө сак болууга чакырабыз. Жылдагыга салыштырмалуу кара курттардын саны кескин көбөйгөнү байкалды. Кара курттар адам жана жаныбарлар үчүн коркунучтуу. Алар адатта коргонуу үчүн чагып алышат. Чагуулар көбүнчө июндан августка чейин болот дешти алар. Кыргызстанда уулуу жөргөмүштөрдүн 2 түрү бар: кара курт жана түштүк орус тарантуласы. Кара курттардын эң сүйүктүү жери талаалар, кургак чөлдөр, эрмин баскан тоо этектери. Алар таштардын арасында, чөптөрдүн тамырында, курулуш таштандыларда кездешет. Кара курттун байкоо жери жеткен ургачылардын кызыл жана ак тактар бар, узундугу 2 сантиметрге жетет. Эркектери алда канча кечирээк жана түсү ачык келет. Июль айында ургачылары уя салып 700гө чейин жумуртка таштайт. 5-7 күндөн кийин жумурткадан жөргөмүш чыгат. Жазында алар сыртка чыгып, өз алдынча жашоо баштайт, дейт эколог Александр Сосновский. Маалымат булагы Турмуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 55. Машылар, да? Мана маш койлорду бардыгын уруп турду. Ушундай кылышы мүмкүн бе? Баткенде белгисиз жырткыч айылга келип малдын канын соруп кетип жатат. Баткендин Кызыл Кыя шаарында белгисиз жаныбар малдын канын соруп кетип жатат. Бул тууралуу Тулмуш басылмасынын аймактык кабарчысына жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда Кызыл Кыя шаарынын Караван аймагында белгисиз жаныбар кой жана музоолордун тамагынан тиштеп канын соруп кетүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин 30 кой, 2 музоонун тамагын, айрымдарынын туягын тиштеп канын соргон. Каны сорулган малдын бирөө да өлгөн эмес. Белгисиз жаныбар маңдайкы 2 тиши гана менен тиштеп канын гана соруп алган. Кадамжай райондук ветеринардык башкармалыгынан билдиришкенде, ар кандай жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында жараланган малдын баарын атып өлтүрүшкөн. Азыркы учурда мергенчилер тарабынан белгисиз жаныбар изделип жатат. Жергиликтүү айыл тургундары бири-бирине этият болууну, балдарды жалгыз калтырбоону эскертишүүдө.
Башка аймактарда малдын канын соргон жырткыч 2014-жылы июнь айында Нарын облусунун Кочкор районунун белгисиз жырткычтын айынан жалпы 36 кой, 117 ит, 38 ток, 1 эчки, 12 коюн жабыртатканын кабарланган. Аны кармап жок кылуу үчүн милиционерлер менен жергиликтүү аңчылар түнкүсүн капканчыларды коюшкан. 2015-жылы август айында Ош шаарынын геологдор шаарчасына кароодон 3 койду белгисиз жаныбар жеп кеткен. Койдун бири башы жок абалда табылса, 2 койдун каны сорулган. Шаарчадан 10 тоокту да белгисиз жаныбар жеп кеткендиги маалымдалган. Ысык көлдөгү пансионаттардын биринде УКМдин тег учагы конгон видеону социалдык тармактардан көрсөңүз керек. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уулуна караштуу Париж пансионаты экени маалым болду. Видео кызуу талкуу жаратып, айрымдар тег учак эс алуучуларга тоскоолдук жаратканын айткан. Кээ бирлер тег учак пансионаттагы туристти эвакуациялоого келди десе, айрымдар ал пляжга колгонун жазды. Тег учак жеке жактарга коммерциялык негизинде ижарага берилгенин бизге УКМден кабарлашты. H-145 Airbus аба техникасынын 1 сааттык ижарасы 263 000 сом турат. Ал эми пансионаттан тег учак үчүн даярдалган аянты бар экенин билдиришти. Экинчи видеодо Алымкадыр Бейшеналиев вертолет пансионатка конгонун тастыктап, бортто уулу экөө болгонун айтты. Анда Сауд Арабиянын Баэден келген коноктор болгон. Буга менин эмне тиешем бар дегеле менин фамилиямды унуткула, деди министр. Маалымат булагы Спутник AG. Сокулукта өспүрүмдү титиреткен улан убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин Чүй облустук милициясынан билдиришти. Буга чейин жарыяланган видеодо өзүн ислам эмес принц деп атоону талап кылган бала 19 жаштагы Чүй экени аныкталган. Кылмышка шектүү бүгүн кармалып окуя боюнча керектүү экспертизалар дайындалды. Маалымат булагы Спутник AG.